30 жылдык эгемендиктин башаты 20-кылымдын соңуна барып такалса, ошол 20-кылымдын башында кыргыз мамлекеттүүлүгү жок болуп кетүү коркунучуна кептелген. Кыргыз эли ырыс кешиктүү эл. Мына ошол ырыстуу элдин маңдайына жок болуп кетүү коркунучунан сактап, мамлекеттүүлүгүбүздүн жаңы доордун шартында түптөлүшүнө, калыптанышына жана өнүгүшүнө Жусуп Абдрахманов сындуу бир катар улут көсөмдөрү жазылыптыр. Журт бактысына жаралган мыктыларыбызды ошол кездеги бийлик ар кандай жалган жалалар менен ак жеринен күнөөлөп, өлүм жазасын беришкени мына кадимки тарыхта жазылуу. Анткен менен уюткулуу элибиздин уу чугуру болбой, улам жаңы, чыгаан урпактары менен толукталып турган. Алардын бири улуу ата мекендик согушта Берлинди алганга чейин кам майданды башынан өткөрүп, Рейхстагты алуудагы эрдиги аңыз кепке айланган, андан кийин мамлекеттик кызматтын бардык баскычтарын татыктуу басып өтүп, өз кезегинде өкмөт башчылыкка чейин жеткен мамлекеттик ишмер Ахматбек Сүйүнбаевди эскербей койсок болбос. Мамлекеттүүлүгүбүздү сактап, коомдук саясий, социалдык экономикалык, маданий интеллектуалдык өзгөрүүлөр менен өнүгүүнүн сап башында турган Жусуп Абдрахманов менен Ахматбек Сүйүнбаевдин кылымга тете эрдиктерин баалоо менин энчиме тийгендигин, мен үчүн сыймык экенин сөзүмдүн башында белгилеп өттүм. Чындыгында эле мамлекетибиздин алдында сиңирген көөнөрбөс эмгек үчүн мамлекеттик ишмерлер Жусуп Абдрахманов менен Ахматбек Сүйүнбаевка Кыргыз Республикасынын баатыры, эң жогорку артыкчылык даражасын ыйгаруу мен үчүн чоң сыймык жана өтө маанилүү тарыхый окуя болуп турат. Бүгүн элдин саламаттыгынын сакчылары болгон медицина тармагынын өкүлдөрүн дагы эмгегин баалоо алдында турабыз. Коронавирус өлкөнүн медицина тармагындагы абалды ашкерелеп, анын чыныгы жүзүн көрсөттү. Адам баласынын ден соолугуна, калктын саламаттыгына кам көргөн бул тармакты мамлекет тарабынан колдоо зарылдыгын айкындады. Бул тармакта эмгектенгендерге дем берүү муктаждыгын ачыкка чыгарды. Ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дегендей, медицина тармагына көңүл буруу жаатындагы иштерди токтоосуз колго алуу боюнча жарлыктарга кол койдум. Улуттун саламаттыгына, демек өлкөнүн саламаттыгына же дени сак улут, дени сак мамлекет деген таамай айтылган кеп сыңары акыры барып, эгемендигибиздин чыңдалышына түздөн түз тиешеси бар саламаттык сактоо тармагынын өкүлдөрүн колдоо саясатын жүргүзүү зарылдыгы колго алынып олтурат. Мамлекеттик сыйлыкка татыган мекендештерибиздин катарын бүгүн билим берүү тармагында, мектептерде алгылыктуу иштери менен өзгөчөлөнгөн инсандар да толуктап олтурушат. Дүйнө өлкөлөрү билим берүүгө, илимге орчундуу көңүл буруу менен өнүгүп жаткан маалда жаш муундарга билим берүү милдетин аркалаган ага эжейлерибиздин орду бүгүнкү күндө өзгөчө маанилүү. Билим берүү, илим жаатында эл аралык олимпиадаларга катышып, байгелүү орундарды алып жаткан балдар кыздарыбыз дал ушул тармакта талбай эмгектенгендердин берип жаткан жемиштери экенин дагы шек жок. Билим берүү менен катар илим жаатында дагы жетишкендиктерибиз жок эмес. Өлкөбүздө кайсыл тармактарда кандай жаңылануулар, кандай жетишкендиктер болсо, алардын баары дал ушул илим менен тыгыз байланышта өнүгөрү белгилүү. Бирок бүгүнкү күндүн талабы дал ушул илим кенин казгандардын жаңыча көз караш менен талбай иштеп, жаратман ачылыштарды жасоосу болуп турат. Андыктан бул тармактарда үзүрлүү эмгектенгендерди да колдоого алуу менен жаңы ачылыштарга жетебиз деген үмүтүбүз бар.
пайдалы құрылғы